Moskvada жүрөм. Moskvada migranttardын жашоосу оор экен, чынын айтайын. Биздин консулстводогу 5-6 милиция бар экен, бирок алар эч нерсе кыла албайт экен. Алардын укуктары чектелүү. Ал эми Москванын милициялары болсо мигранттарга желкесин көрсөтүп, мындай ар бир саясий кырдаалда мамиле жасап атканын да байкоого болот. Кече күнү мына атайын Москва шаарындагы ошол райондор аралык прокуратурага жана тергөө комитетине арыздарды өткөрдүм. Ар бир адам адилетсиз кылган ишине жооп бериш керек. Балдардын, кыргыз балдарынын ынтымагын, жашоосун чагылдырып жүрөсүң. Ушул ишиңен кайтпагын. Учкунбек каналын сыйлагыла, Учкунбек каналы менен бир болгула. Assalamu alaikum, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары. Амансыздарбы? Биз ошо балалык кезден эле биз КТРде көрөт элек Адилет чындык деген берүүлөрдү. Нышанбек Кочкоров агабыз азыр мына 70ке таяп калса дагы Москвада дагы деле ошо чындыкты чыркыратып, бир чындык бир маселеси менен келип, ошонун үстүнө келип калыптыр. Бүгүн ушундай Алла таала насип кылып агабыз менен бир дасторкондо чайлашып, маек алмашып, пикир алмашып дегендей тажрыйбасы менен бөлүшүп, кичине сабактарды алдык. Анан агай дагы деле ошол мунукудан пейилинен кайтпаптыр, дагы деле ошол чындыкты, адилеттүүлүктү издеп дасторкондо отургондо дагы ошол чындыкты, адилеттүүлүктү, анан кийин ошол реалдуулукту жаңылык бөлүшкөндө дагы бир жалган эмес, туура маалымат бөлүш деп бизге кеңештерди берди. Агай, куш келипсиз Москвага? Жакшы. Мен Москва шаарына келишимдин негизги бир себептеринин бири, мындан 2 жыл мурда менин бир тууган тагамдын небереси Баймырза Замирбек уулу деген жигит ушунчалык алтындай, пейили тунук, сонун жигит. Ошол Баймырза өзү Чубак ажынын бир тууган жээни да болгон. Анан ушул жигитти өзүнүн 2 классташы Москвада 5-этаждан ушул зөкүрдүк менен кулап түртүп, ошол бейажал өлүмгө себепкер болушкан. Эми ошондогу кырдаал, милициянын ошол көңүл коштугу, адилетсиздик мамиле болуп, ошол баланы өзүн өлтүрдү деп самоубийство деген жыйынтыкка чыгарып коюшкан. Чындыгында такыр андай эмес. Муну биз абдан терең изилдеп, мен тактап, мына 2 ай мурда келип дагы бир жума жүргөнмүн, дагы келип, андай эмес экенин ынандым. Мен кече күнү мына атайын Москва шаарындагы ошол райондор аралык прокуратурага жана тергөө комитетине арыздарды өткөрдүм. Ар бир адам адилетсиз кылган ишине жооп бериш керек. Ошону менен гана жөн кетпестен туруп, мына ошол Баймырзанын досторуна, жакындарын топтоп, мына бүгүн бир 20дан ашуун адам Куран окутту кылдык. Бул мусулманчылыктын милдети. Эми ал адамдарга Куран гана кетет. Анан мына Баймырзанын сүрөтү менен тиги бир тууган тагасы Чубак ажы, Чубактай болом деген жигит болчу да алчы. Чубактай болом деген жигитти 2 классташы зөкүрдүк менен өлүмгө түртүшкөн. Мына эми ошону аягына чыгаралы деген ниетте мына азыр ушу Москвада жүрөм. Москвада мигранттардын жашоосу оор экен, чынын айтайын. Биздин консулстводогу 5-6 милиция бар экен, бирок алар эч нерсе кыла албайт экен. Алардын укуктары чектелүү. Ал эми Москванын милициялары болсо мигранттарга желкесин көрсөтүп, мындай ар бир саясий кырдаалда мамиле жасап атканын да байкоого болот. Мына бүгүнкү мезгилде мына мигранттар менен сүйлөшкөнүмдө бардыгы кыргыз тили жана орус тили жөнүндө мага безилдеп айтып атышат. Орус тили биздин мамлекетте жашасын. Орус тилин түртүп салып, кыргыз тили менен өнүгөбүз десе, мына миллиондон ашуун, 2 миллионго чукул биздин балдарыбыз Москвада, Россияда жашайт. Булар эмне күндү көрөт? Бизге айрым саясатчылар тил боюнча өздөрүн быдылдап, ал жакта элге жакшы көрүнүп, сүйлөп коет. Токмоктун мына жерде миллиондон ашуун бала жеп атат. Алардын ар бир кадамын санап коюшат экен. Могул жакта канча миллиону
орус улутундагы адамдар бар. Бизге кайра айтты. Мен ойлойм бул дагы маселе, бул чоң улуттук, укуктук, эл аралык, саясий улуттун камкордугуна байланышкан чоң маселе. Мына баары айтышты. Демек биз ойлонушубуз керек экен. Ана эми жеке адам жашоосунда адилеттүүлүктү орнотуу, мен ойлойм, кимдин улутуна карабай адилеттүүлүк үчүн күрөшүбүз керек. Биз айбандан айырмабыз. Ошол менин бүткүл өмүрүм укук журналистикасына байланган. Мен ойлойм, Кудай ден соолук берип, өмүрдөн өтөр күнү түшкө чейин жашасам, түшкө чейин да адам укугу боюнча өз оюмду көтөрүп жашайм. Анан учкун сага дагы балам мына келип, ушул жерде болгон нерселерди тартып, ушул Россияда мусулманчы балдардын, кыргыз балдарынын ынтымагын, жашоосун чагылдырып жүрөсүң. Ушул ишиңен кайтпагын. Учкунбек каналын сыйлагыла, Учкунбек каналы менен бир болгула. Дайыма учкундан жалын тутанат деп Ленин айтып кеткен. Мына бүгүнкү адилеттүүлүк сөздөрүбүз бул учкун болсун. Күндөрдүн биринде адилеттүүлүк үчүн бүткүл кыргыз эли жалындап күйүп турат, керек болгон болсо. Биз ошол жакшы күндөрдө дайыма ошо жашообузда адамгерчилик үчүн, адилеттүүлүк үчүн күйүп жанган адамдардан бололу. Сен ошонун башында жүр. Каналың дайыма эл кызматында болсун. Рахмат, айтканыңыз келсин. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.